Жарга таккаган жаңы кодекс түкүрүк менен күлкүлүү болду да. Сиз жаңы айттыңыз, Жеңишбек Парпиевич. Буну биз категориясын котордук депчи. Курсан Асанович айтып атат, Сатарович. Биз буну алып таштоону сунуштадык деп. Кимге сирге ишенем, кандай кылдыңар? Негизинен главасыны баягы бузуудун түрүнү өзгөрттүк, атак немес. Өзгөрткөндө буну менен айыптын көлөмү өзгөрдүбү? Эми ошол биз алып барган главадагы айыппул ошол немеде, ошол боюнча калды да. Жо, эл билиш керек да. Так айтпайсыңар. Түкүрүктү алып салдык, же болбосо мурдагы айыптын көлөмүн алып салдык деп. Рыскел Чынбекович, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, биринчиден эч ким артка кайткан жок. Бул элдин үнүн да угуш керек. Ана мыйзам бул аткарылыш керек кабыл алынгандан кийин. Ошондуктан биз карап туруп, бүгүнкү күнү биз өзгөртүүгө барып жатабыз. Бул мыйзам иштөө үчүн бирөөгө 1000 сом көп, экинчисин акча эмес, кээ бир үй бүлөлөр үчүн 1000 сом өтө көп акча. Ошондуктан сиз айткандай, Рыскел Чынбекович, биринчи категорияга чүрдүк, бул 1000 сом айыппул салынат. Ал эми мурун болсо 71-нчи беренеде биринчи киргенде түкүрүү деп кирген. Ал түкүрүү 3-чү категорияда 5500 сом болгон. Ошондуктан эмне үчүн биз главасын өткөзүп жатабыз, урматтуу депутат? Главасын негизги главасын өзгөртүүнүн себеби бул азыркы 11-чи глава саламаттыкты сактоо жана эмгек чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар дейт. Ушуга төп келе турган экен да, баягы сигарет тартуудагы ушул статьяда. Ошондуктан ушул 53-чү беренеге биз киргизип жатабыз. Анан түкүрүү деген башка бир да мамлекетте андай жок экен. Болгону бул Англиянын бир шаарында, Россиянын бир эле шаарында, анан Пекинге кирген. Калган мамлекеттерде баардыгы бул майда бейбаштыкка кирет. Биз анан комитет менен бирдикте жогоруда айткандай тыюу салынган жерлерде тамеки чегүү, коомдук жайларда жүрүм турумдун жалпы кабыл алынган ченемдерин бузууга кирет. Анан кашанын ичине түкүрүү, чимкирүү, чемишке чагуу жана башкалар деп. Биринчи категорияда айыппул салынат деп жаздык. Рыскел Чынбекович. Негизи ошол мурдагы беренеде турганы, мына таштандыларды белгиленген эмес жерлерде таштап күйдүрүү деген статьянын ичинде болгон да бул. Бул негизи түкүрүк менен ошол айтылган бузуу такыр бири менен мындай тең шайкеш келбеген, өзү курамы башкача бузуулар да негизичи. Анан ал жерде жергиликтүү бийлик органдары буну аныктап, протокол түзүп, чара көрөт деген жери бар. Эми өзүңүз мана баарыбыз эле билебиз, мисалы үчүн ошол таштандыларды туура эмес жерлерде ыргытып күйгүзүү, ушу жергиликтүү бийлик тейлеп протокол түзөлсө, түкүрүк жөнүндө бул түзөлбөйт. Бул жерде дагы ошол азыр апарган главада бул жерде ички иштер министрлиги тейлет бул берененичи. Жоопкерчилик ошол неменин дагы жоопкерчиликке тартканга ички иштер министрлиги бекилген. Бул жагынан дагы азыр түздөө болду да. Менин пикиримде эч кандай түздөө болгон жок, шайкеш келген жок. Түкүрүк деген ооздон чыккан суюктук, какырык деген органдан чыккан суюктук, чимкирик деген мурундан чыккан суюктук, чүчкүрүк деген капыстан чыккан суюктук. Эгер эртең бир капитан Касымов бирөөдү барып түкүрдүң десе, я не плевал, я чихал дейт. А чихания жок. Не кыласыңар? Чиханияны киргизсең мен какырдым дейт. Харкал дейт. Не кыласыңар? Ошон үчүн түкүрүк дегенди алып салгыла. Уят болот. Өзүңөр айтып атпайсыңар, дүйнөнүн экеле жеринде бар экен деп, Англия менен Россиянын бир шаарында деп. Бул балекетти башынан алып салгыла, туура эмес кылгансыңар. Анан айтып атпайсыңар азыр биз бул мыйзамдын негизги максаты маданиятты көтөрүү деп. Маданиятты акча менен көтөрбөйт, маданиятты башка менен көтөрөт. Айып пулдун көлөмү айлык пулдан ашпаш керек. 5000 сом алган адамга 5500 айып салбаш керек. 15000 сом алган москвич менен бараткан айдоочуга 17000 салсаң, айдап кет ушул машинени дейт. Белекке бердим дейт. Не кыла аласыңар? Ошон үчүн бул дагы далай жолу өзгөртүүлөрдү алып келесиңер. Кептин баары бүгүн эл жогорку кеңештен көрүп атат. Өкмөт сиздерде болгон. 2 жылдан бери ушуларды алып келишиңер керек болчу. Бүгүн эми алып келип атасыңар.
Тоғақ торында қақылықты айтып болып. 2 жылдан бері эшек тақалап жүрдіңер бе? 200 миллион сомдың барын алдыңардағы бір дағы кодексті шайкеш келтірген емесіңер. Бүгін шашылы шайкеш келтірген. Айлы тамашаның бары алдыда болады. Ошондуктан силер 2-3 окууга бир ап кыратасыңар. Жакшылап караш керек болчу. Көп келишпестиктер. Мен калган сөздү Рыскелди Акбаш, туура айтып кеттиңиз. Биринчиден 2 жылдын ичинде Ички иштер министрлиги ушул жерге биз Будуулар кодекси кабыл жатканда 2016 жылы 10 июлда келип биз профилдик комитетке мен өзүм колум менен тапшыргам. Тилекке каршы ошол убакта эске алынган эмес. Мына менин колумда кат турат 2006 жылы 6 июлда деп туруп. Бардык демек жазылган. Кийин кандай болот, ушу кодекстер кабыл алынганда айып пулдарын өзгөртпөсө эмне болот, кандай элде наразылыктар болот, бардыгы жазылган. Анан экинчиси, биз урматтуу депутаттар карап чыкканда биздин ушу маданияттыкка чакыруу, ошондой маданияттуулугубузду көргөзүү максатында, башка элден келгенге таза шаарларды, таза жерлерди көргөзүү максатында изилдеп эмес, жөн эле караганда күндө эмне менен булгайт? Шаарларыбызды, парктарды, бул семичке чагуу, анан түкүрүү, сиз айткан, туура айттыңыз. Баякы какыруу, чимкирүүдө бардыгы камтылган, бирок скобканын ичинде жазып атпайбыз, кашаанын ичинде. Ошондуктан биз айтып атабыз, бул тууру көрүнүш деп. Айып пулу боюнча сиз айткандай эле биз дагы макулдашып 8 категориянын урматтуу эң мырза депутат, эң аз биринчи категорияга түшүрдүк. Ол кодексте бар. Ошондуктан мен ойлойм, бул тууру деп эсептейм. 10 секунд бергиле. Туура, Курсан Сатарович, бунун башын балекеттин бармаштаган авторлор, ошол жана бир дагы милицияда тергөөдө иштеген эксперттер кылган. Автору ошолор. Ону биздики аткаруучу силер болот атпайсыңарбы? Ошол башкаруучулардын кемтиктерин баарын келтиргиле деп атам Шайкеш. Ооба. Келтирет, рахмат.